компьютерне. Буга чейин үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда дарыгерлер бейтаптарды кабыл алууда жана текшерүүдө кандай дарылар алуусун кагазга жазып берсе, азыр баары жөнөкөйлөштү. Маселен, дарыгер эми бейтап алуучу дарыларды кагазга жазып отурбай, атайын программанын жардамында каттоого киргизет. Дагы бир артыкчылыгы бул жерде жакшы программа түзгөн мына жерге. Мына бир айда бир жолу келип дарысын алат да бул эже. Кийинки айга келгенде мен повторение кайталоо дегенди эле басып койсом, сразу рецепт жазылып даяр болот да. Жаңы иштелип чыккан программанын өзгөчөлүгү бейтапка берилүүчү дары-дармектердин тизмеси электрондук ыкмада дарыканаларга жиберилет. Ал эми бейтап керектүү дарыларды атайын берилген номер аркылуу дарыканалардан ала алышат. Мисалы, мына жазган бумажный рецептке кагаз түрүндө 3 жерге каттасак, азыр андай эмес. Мына базада оорулуунун, бейтаптын бардык данныйлары бар. Ошого эле жазабыз дагы. Колуна номерди беребиз. Мына жердеги жазылган рецепттин номерин берсек, мына бейтапка алганга оңой болот. Дарыгерлер жөнөткөн бейтаптардын рецепти дарыканаларда онлайн көргөзүп турат. Санариптештирүүнүн өзгөчөлүгү ушунда. Мында бейтап дарыгер жазган дарыларын мурункудай дарыканалардан издеп отурбайт. Берилген номер аркылуу гана алып кете алат. Электронный варианттын неси жакшы экен. Эгерде врач адашса или фармацевт адашса, мына жерде подсказкалары бар да. Например, мындай кылып, мындай бас деген. Ошондой нерселери жакшы экен. Ошо анан больной көп күтпөйт, очередте турбайт. Ошо дагы жакшы экен. Онлайн сразу фомска түшөт. Анан кийин биз айдын акырында көп рецепттерди чогултуп, ар бирин жазып отчет кылчылык. Бу жерде сразу бүт бары как хранилищеде ичинде сакталат дагы. Бир айда биз отчетту басып койсок эле канча рецепт не бергенибиз сразу даанасы чыгып калат. Санариптештирүүнүн дагы бир өзгөчөлүгү эми ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, жаш балдар жана оор бейтаптарга дарыгерлер үйүнө келип, дарылардын тизмегин электрондук ыкмада жөнөтө алат. Бул үчүн атайын уюлдук телефондордо иштей турган программада иштелип чыккан. Азыр эми мен биринчи ачкандан кийин өзүмдүн логин бар. Анан кийин ачып туруп, азыр эми больнойдун немесин киргизем. Электрондук жеңилдетилген рецепт маалымат системасы мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында иштелип чыккан. Учурда программанын алкагында Ош шаарында жана Ош облусунда 40тан ашуун дарыканалар иш алып барат. Азыр июндан баштап биз тестовый режимде иштеп атабыз. Кудай буйруса, мына жылдын аягына чейин биз реальный режимге өткөнгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Себеби азыркы күндө бардык областтын бардык райондорунда бул система ишке кирип атат. Ошондой эле фарм компаниялар биздин фонд менен келишим менен иштеген азыр 44 фарм компания бар. Ошолордун 300ге жакын аптечный пункттары бар. Ошолордун бардыгы бүгүнкү күндө тестовый режимде иштеп, сентябрь айы даяр болууга биз пландаштырып атабыз. Адистердин айтымында электрондук жеңилдетилген рецепт программасы жакында Ош шаары жана Ош облусу боюнча толугу менен жетет. Учурда техникалык каражаттарды жеткирүү маселеси каралып жатат. Ал эми медицина тармагы жыл акырына чейин толугу менен санариптештирилет. Учурда акыркы баскычтарында оорулуунун медициналык картасын электрондоштуруу иштери жүрүп жатат. Жаңыл Турдумаматова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош шаары.